Салам достор, YouTube аркылуу кантип күн сайын 5000 сомдон 10 000 сомго чейин жок дегенде тапса болот. Instagram жана TikTokто көптөгөн видеолорду көрсөңүз керек, кантип киреше чыкса болот деп. Бир гана менин видеолорум эмес, жана башка адамдардын да видеолорун. Бирок ал видеолорду эч бир адам сизге өз каналын көрсөтпөйт, же болбосо окуучулардын каналын көрсөтпөйт. Багытты дагы айтып бере албайт, кандай түрүндө киреше болду, жөн эле бир сөздөрдү айта бериши мүмкүн да, ойлоп таап элечи. Сиз ал нерселерге ишене бересиз, ошондуктан мен атайын ушул видеодо өз окуучумдун каналын көрсөтүп кетейин дедим. Ал каналга өтүп дагы көрсөңүз болот, баары ачык. Көбүнчөлөр жаза берет го, эмне үчүн окуучуң каналын көрсөтпөйсүң депчи. Мисалы башка деле Instagramда ошол YouTube тармагын үйрөткөн адамдаргачы алар болсо жаза берет. Эгерде ал каналга өтүп Кыргызстандан видеолорун көрүп салсаңыздар, ал канал бузулуп кетет, ошондуктан көрсөтө албайм депчи. Кыскасында бул чын бир канча бир түрүндөчү, бирок канал уже чоң болгон болсо, көптөгөн подписчиктери бар боло турган болсо, эч бир кыйынчылык жок болуш керек. Ал каналдын ссылкасын берип көрсөткөнгө, бөлүшкөнгөчү. Ошондуктан сиздер менен мен ачык болоюн дедим. Бул видеодо баарын толугу менен сиздерге көрсөтүп, түшүндүрүп кетем. Жана бул видеодо өз окуум боюнча да айтып кетем. Анткени бул видеодо мен каналды ачык көрсөтө алам деп мактана алдым. Биринчиден, экинчиден өз окуум менен да мактана алам. Анткени бул видеодо мен өз окуучумдун каналын көрсөтөм. Анткени окуучумдун каналына да доступ дагы бар. Атайын видео үчүн берип турду. Кирип буюрса сиздерге көрсөтөйүн. Ал эми өзүм менен тааныштырып кетейин. Атым Эрлан, 2016 жылдан бери YouTube'да иштеп келем. Көптөгөн алтын баскыч, күмүш баскычтарым бар. Алар боюнча бул жерге сүрөт коюп коем. Өткөн сүрөт, бул жакта мындан да көп уже баскычтар болду. Көбүнчө адамдар YouTube'да үнү жок жана жүзү жок видео тартып иштегиси келет. Американский YouTube'да депчи. Ошол американский YouTube деген да нерсени түшүндүрүп кетейинчи. Көбүнчөлөр түшүнбөйт. Кантип көчүрөм американский YouTube'ду, ал эмне депчи. Мен азыр геолокациялардын баарын көгүзүп, Америкадан келген просмотрлордун баарын көрсөтүп, сиздер менен бөлүшүп кетейин. Бул окуучумдун каналы. Ат жөнү Cute Ari World. Окуучум мен үйрөткөн нерсени тартат. Окуубузга келген ар бир тарифтер бар. Куратор жардам берет, өзүм лично мен жеке жардам берем деген тарифтер бар. Мен менен жеке ишке кирген болчумун. Бирок окуучубуз өзүнүн иши каналга караганда важныйраак экен, чынындачы. Өзүмдүн бизнесим бар, ал нерсе убакыт жетпей атат деп каналын таштап койгондо, ошондуктан азыр доходдор түшүп кеткен, болгону 2,5 миң сом келген десек болот акыркы 28 күнүн ичинде. Бирок мен бул менен бөлүшпөйм. Аз сиздер менен общий аналитикасын көрсөтөйүн сиздерге. Башында каналына өтүп эмне тартат жана кайсы убакыттан бери видео тартып келет көрсөтөйүн. Канал 2023 жылы 23 декабрда ачылган. Ровно 1 жыл. 1 жыл десек деле болбойт. Анткени канал ачылгандан кийин сразу видео чыгып баштаган эмес да. Өзүңүз деле кирип көрсөңүз болот. Окуума киргенде бул багытты мен сунуштап бергем. Ушул багыт тартсаңыз болот, болгон телефон эле керек. Жана үнү жок жана жүзү жок тартасыз деп бүт нерсе менен же болбосо өзүм, же болбосо биздин командада кураторлор баары жардам берет. Анан сиз ойлошуңуз мүмкүн, сен окууңа катталып эмне кылам же башкалардыкына катталып эмне кылам? Эрлан, сага ушуңа эле рахмат. Сен башка адамдарга караганда, башка үйрөтмөндөргө караганда уже бекер эле биз менен багыт менен бөлүшүп берип атасың, сонун иштей турган багыт менен депчи. Бирок айтарым, сиз менен багыт менен бөлүшүш жетиштүү эмес да, анткени сиз өтө көп тонкостьтарын билишиңиз керек. Анан мисалы мен айтып жаткан билим, бул лично менин опытымда, мен бөлүшүп жаткан нерсе башкалардын айткан нерсеси менен келишпей калышы мүмкүн. Андан кийин менден бир сөз угуп, башкадан бир сөз угуп, экөөнү топтоп туруп бир иш кылайын десеңиз болбой калышы мүмкүн. Ошондуктан эгерде үйрөнөм, окуйм десеңиз жана менин сөздөрүмдү угуп аткан болсоңуз, то менден үйрөнүшүңүз керек. Эгерде менден бир канча маалымат алып тиги жак менен барсаңыз, уже тиги жак менен мындай спор болуп калат да, тиги Эрлан мынтип айтпады беле, сен эмне үчүн мынтип айтып жатасың депчи. Ошондуктан эгерде менин чындыктарым сиздерге жагып жаткан болсо жана бөлүшүп жаткан болсо, мен да үйрөнгүм келет дей турган болсоңуз, жана менин сөздөрүм угуп американский YouTube эмне экенин билгениңиз мен себепкер болсом, ошол нерсеге мен себепкер боло турган болсом, бир адамдан эле үйрөнүшүңүз керек да. Мен айтып жаткан жокпун, обязательно менден окуп алыш керек депчи. Жөн эле менин сөзүмдү угуп, ошол менин сөздөрүм менен бир кылышыңыз керек. Анткени мен мисалы менин окуумда мындай жок да. Ар бир каналга ар бир AdSense ачыш керек депчи. AdSense деген бул ошо түшө турган, акча түшө турган баракча да, кошелек десек болот. Мен антип айтпайм. Ал адамдардын жашоосун өтө кыйнайт да. Ал AdSense ачыш оңой эмес. Көп убакыт кетет. А башкалар болсо ар бир каналга ар бир AdSense ач деп сунуштайт экен да. Анан мага келип алып менден эле сурашат. Мага тиги мынтип айтпады беле, сен эмне үчүн мынтип айтып жатасың депчи. Ошондуктан бир уже экспертти угуп жаткан болсоңуз, ошонун аягына чейин угуп, ошо менен жыйынтык кыла турган болсоңуз жакшы деп айтаарым. Кыскасы каналга дагы өтөйлүк. Бул жерде кандай видеолор тартылат десеңиз, Avatar World деген оюн бар. Почти бүт окуучулардын баары Avatar World нишасында менин окуучуларым да. Почти бүт ушул оюн тартып жаткан окуучулар менин окуучуларым. Точнее, канал алып барып жаткан адамдар менин окуучуларым. Эмне үчүн? Анткени бул каналдарды мен өзүм алып барчумун. Бул нишада, багытта мен өзүм экспертмин. Бул оюнду кантип ойнош керек, кайсын басыш керек, эмне кылыш керек, мен точно четко билем, жана менин кураторлорум да билет. Ошондуктан сиздерге точно четко үйрөтүп бере алат да. Бул оюнду ойнойм, кийин тарткым келет десеңизчи. Анткени бул оюндун ичинде тонкостьтар өтө көп. Жөн эле кирип тартып алып эле, жөн эле кирип записти күйгүзүп алып, нары бери оюнду бияка тияка жөнөтүп, анан кийин ойго келген сценарий кылып эле чыгара берсеңиз просмотр албайт да. Ошондуктан сиз же болбосо мен менен же кураторлор менен иштешип жыйынтык кылышыңыз керек. Ал эми популярный деген видеолорго кирелик. Калсаңыз 11 ай мурун видеосу 1 600 000 просмотр алыптыр. Эмне үчүн алыптыр? Анткени бул жакта оюндун ичинде бир секреттер бар да. Ошол секреттерди катып коюптур. Аларды каяктан табабыз? Ошолор жөнүндө да. Андан кийин сиз деле кирип алып ушул видеону 11 ай мурун тартылган видеону кирип туурап азыр Эрлан багыт менен бөлүштү, азыр мен ошол видеону туурап киргизип коем десеңиз, бул уже давно не актуальный да. Актуальный нерселерди тартышыңыз керек.
актуалдуу нерселер каяктан табабыз, ал темаларды каяктан алабыз, анын баары окууда үйрөтүлөт буюрса. Кыскасы, бир жыл өтө элек жатып каналда 194 видео чыкты жана 194 видеонун көбүнчөсү кыска видеолор, шорт. Кыска видеолор бул багытта именно ушул подачада просмотр албаптыр, именно ушул каналда десек болот. Эми эң кызыгына өтөлүк. Акыркы 90 күн ичи канал канча тапты? Акыркы 90 күн ичи канал $71 тапты. Эмне үчүн? Анткени акыркы 90 күн болгону 10 чактуудай чыкты да видеочу. Акыркы күндөр эле толтура видео чыгара салыптыр. Видеолор өтө аз. Видеолор стабилдүү түрүндө чыгыш керек. Актуальный темаларга чыгыш керек. Ар дайым чыгып туруш керек. Андан кийин, мисалы, бул каналдагы окуучумдун айтуусу боюнча, мен бизнесим бар, кол тийбей атат деп каналды алып барбаган көрүнүспү? Түйүндө 4 бурчтар болбосо, значит ушул убактарда видео чыккан эмес да. А бул жактарда эптеп чыгып кайра жок болуп кеткен. Ошо стабилдүү алып барыш керек. Эми 365 күн ичинде, бир жыл өтө элек, 365 күн ичинде канал канча алып келди көрөлүкчү. Активно мындай. Каналды жакшы алып барып жүргөн кездеринде канал $5588 алып келди. Эң көп бир күндө $103 алып келди. А так в среднем $50 тегереги алып келчи. Настройкага киргизип Photoshop монтаж эмес экенин көрсөтүп коеюн сиздерге. Бул жак өтүп тилекке каршы сом жок, сом болсо сомго коймокмун. Российский рубль деп деп коеюн. Рубль сомго жакыныраак го. Ошо 500 000 табылды да. Эми өзүңүзгө суроо берип көрсөңүз, телефондо онлайн түрүндө билим алып, бир гана телефон менен интернет аркылуу монтаждап, видео тартып, видеолорду американский ютубка үнү жок жана жүзү жок арнап киргизген видеолоруңуз үчүн 510 000 рублей төлөп берди да. И то бул өтө жакшы результат эмес. Мен сизге кийин да каналдар менен бөлүшөм. Катталып коюңуз менин YouTube каналыма, эгерде мен биринчи жолу көрүп жаткан болсоңуз. Мындан да чоң каналдар бар да, 510 000 бир айда алып келген каналдар бар, окуучуларымдыкычы. Бул честно мындай сонун результат деп айта албайм да, анткени өзүңүз деле көрсөңүз, видеолор эптеп чыкканда, күн сайын маяктын баары 4 түйүн баары квадратиктер болуп, күн сайын видеолор чыга турган болсо, бул акча 10 эсе көбүрөөк болмок. Эптеп иштеген каналда эптеп деген результат да. Бирок эптеп деген десек деле, бул жөнөкөй адамдар үчүн канча деген акча? Мисалы, азыр мен калькуляторду алайын, калькуляторду ачайлык. 510 000 рубльды биз бөлүп көрөлүк 12 айга. 12 ай өтпөдү, бир жыл өттү. Ай сайын 42 500 алып келишкен да бул каналчы. Эптеп иштеген үчүн эле 1-2 саат бир күндө иштеп киргизип койчу, и то күн сайын эмес. Сиз күн сайын алып келсеңиз, мындан да жакшы жыйынтык болот. Мен лично бул канал менен бөлүшүп атам да, окуучумдучу. Мен эмне үчүн муну баарын айтып жатам? Анткени мен бул окуучу менен лично иштешкенмин да. Мен лично тарифке кирип, мен иштей турган, менден үйрөнүп турган тарифке кирген, кураторлор менен эмес, мен менен. Ошон үчүн ушундай жыйынтык болгон. И мен лично билем да, канча күн өткөзүп, канча күндөн бери видео кылбай койгон күндөрүнчү. Ошондуктан эми өзүңүздүн ишиңиз менен салыштырып көрүңүз. Сиз 42 500 бир айда табыш үчүн канча саат иштейсиз жана кандай менет кыласыз? Бул жакта свободный график. 1-2 саатыңыз бош болдубу, кыла бересиз да, иштечи. Өзүңүзгө суроо берип көрүңүз. Ушунча акчаны табыш үчүн сиз канча менет кыласыз? Канча саат иштейсиз? Мисалы 10 саат иштешиңиз мүмкүн бир күндө. 10 саат ичи токтобой иштешиңиз мүмкүн. Ал болсо оор иш болушу мүмкүн 10 сааттын ичиндечи. Өтө оңой бир баскычты баса калып эле таба каласыз деп айтпайм. Да, менет керек. Окууга киргенде мындай сыйкырдуу нерсени күтпөңүздөр. Аяктан сиз бир ай билим аласыз. Жок дегенде бул кадимкидей кесип да. Бир-эки баскычты баса калып 42 000 бир айда түшүрө албайсыз. Кадимкидей кесип деп алышыңыз керек да, мындай чоң бир важный профессия деп элечи. Анткени сиз бир ай окуйсуз. Башка мындан да важный профессиялар, медицина жана башкасын канча жылдап окушат. Бул жакта сизге бир ай эле керек. Бир ай эле нормально убакытты бөлүп койсоңуз, көбүнчө адам бир айды нормально бөлө албайт. Анткени көбүнчө адамдар келип ойлойт да, азыр мен келем окуусуна, азыр 2-3 сабагын көрөм, бир канал ачам, бир видео киргизем, бүттү, ушу мен акча таап кетем го дейт да. Бул жакта чындап менет керек. Адам 200 видео чыгарган. Бирок ал бир жылдын ичинде да, мындай эсептей турган болсок, бир күн чыгарып иштептир. Видеолорго 1-2 саат кетет. Ошо менен эсептей турган болсок, бул чынында өтө жакшы акча, өтө жакшы. А бирок бунун баары бир жыл ичинде табылган эмес да. Иштеп жаткан учурунда табылган. Ошондуктан ошол статистиканы көрүп көрөлүк. Мына, доходду ала турган болсок, январдан баштап июлга чейин акча таптыр да. Всё время баспай эле коюн. Анткени именно аракет кылып, именно иштеп турган эле графикти алайын. Азыр биз сиздер менен точно билебиз ушул акчаны канча убакытта тапкан. Бул жака биз январда алайлык. Январда алдык. 2024-жылда ала берелик. 23-тө иштеле болгон эмес. Бул жака бир июлга чейин, же августка чейин деле ала берем. Июлга чейин ала берейин. Июлдун жарымына чейин алып кое берейин. Мына бул основной кирешенин туугандарым. Январда, февралда, март, апрель, май, июнь. Июльдө эсептеп эле койсок болот. Анткени карасаңыз, бунун жарымында эле видео чыкканда чынында аракет кылган убакыттар такыр башка. Даже ушунда эки бөлүп салсак болот. Кыскасы, жарым жыл ичи ушунча кирешеге чыгыптыр. Эми сиздер менен туурараак калькулятор менен санап көрөлүк. Жанакы 42 500 эле бир айда көп. Бир эптеп канал алып барып таштап койгон канал ар бир айлыкка бөлө турган болсок, 12 айгачы 42 500 чыкты да. Бирок по факту канча иштеди? Именно киреше алып келип аткан күндөрдү, именно иш алып барып аткан күндөрдү эсептелик. Ошо менет кылып аткан учурда канча алып келди? 476 000 бөлүү 6 ай. 80 000ден ай сайын бул канал алып келиптир. Эми өзүңүзгө кайра суроо бериңиз. Сиз ушул акчаны канча убакытта табасыз? Мен эч бир түрүндө мактана албайм. Мен көп табам силерден, же болбосо окуучум көп табат, сиз ушундайсыз, бул мындай депчи. Жөн эле сизге түшүндүрүп берейин дегем да. Что Кыргызстанда отуруп эле, телефон аркылуу эле кыргыз тилинде, мисалы мен кыргыз тилинде кыргызча үйрөтөм да. Үйрөнүп эле орус тилин, англис тилин билүү кереги жок. Ушул видеолордун баарын каналдарда сөз жок. Видеолорчу боло турган болсо да, бул переводчик, нейросеть жана озвучкалар менен кылынат да, анын баарын үйрөтөбүз. Бул жерде мына free new year gifts in avatar болот деп турат. Бесплатный жаңы
подароктор oyun ичинде деп турат да, аватар world'ун ичиндечи мисалы. Муну переводчик аркылуу уш 5 жазып койгон өтө деле кыйын эмес деп ойлойм. Мунун баарын үйрөтөбүз. Эми кийинкиси ушундай каналдан үйдө сизде балдарыңыз бар дейлик, бир 12-13 жашта, же болбосо үйдө тууган тааныштар, братишкаңыз, же болбосо эжекеңиз дагы бирөөлөр бардыр. Мен окуума кирип, ошол адамдар менен бирге билим менен бөлүшүп, ушундай каналдан 5-өн 10 ачсаңыз эмне болот? Ошо өзүңүзгө сурап көрсөңүз, мону оңой эле 5 эсе көбөйтөрсөк болот да, анткени ушундай каналдан 5-10 эсе болсо элестетиңиз. Эми мындай сизден розовый очкини чечейин, американский YouTube оңой 5-6 күн иштеп коюп эле кирешеги чыгып кетем. Instagram, YouTube'да Эрлан сен айтпасаң да башкалар айтат го оңой депчи. Мен ошолорду угуп келгенмин, сен эмне мага кыйын деп айтып атасың деп ойлобош үчүн сиздерге түшүндүрүп кетейин. Эми мына за все время дегенди алам. Канал качан ачылган жана качан кирешеги чыгып баштаган, аны биз бул график аркылуу билсек болот. Мына канал болсо 23 декабрда ачылган, сиз билгендей эле, создано, мына дата создания жазылып турат. Мынча мелочтардын баарын көрүп доказывать этип сизге ким айтып берет экенин билбейм. Башкалар даже каналдын атын да айтып койбойт, шилтемесин да билбейт, бирок мен сиздерге полный статистикасын көрүп чыгам азыр. 23 декабрда ачылган, мына 23 декабрда ачылды. Өттү канча? Бир ай өтө элек, даже мына 8 январда уже биринчи просмотрлар кетиптир да. 10-15 күн кетти деп коелук. Андан да эрте просмотрлар келе баштаптыр. Мына уже 6-ларында деле келе баштаптыр. То есть биринчи просмотрлар 10-15 күндө болду. Бирок 10-15 күндө болду десек, бул билимдин баарын топтош үчүн андан мурун да убакыт кеткен да. То есть мен окуума кирип, билим алып, ошо билимди эске тутуш үчүн 1 ай кетет. Анткени мен окуум жөнөкөй окуу эмес. 70 сабак бар. 70 сабакты көргөнү уже не просто. Анан билим алды дейлик. Өткөндө 1 ай кеткен. 1 ай эмес, даже жарым ай кетти деп эсептеп коелук. Баарын көрө элек жатып эле баштаган. Мен билем бул окуучумду. 15 күн билимге кетти өткөндө, плюс 15 күн канал ачып туруп биринчи просмотрга чейин 15 күн кетти. 1 ай болдубу? Жарым ай билимге, жарым ай баштапкы аракеттерге. Ал эми 23-нда ачылган каналдын доходу качан башталганын көрөлүк. Доходу мына монетизацияны 23 январда күйгүз. Ровно 1 ай кетиптир. Ровно 45 күн кетиптир. 15 күн билимге и 1 ай аракетке. 1 ай аракетке дегенде биринчи видеолорун тарып чыккан, мына биринчи просмотрлар 15 күндөн кеткен, плюс еще 15 күндөн кийин уже канал киреше алып келе баштаган. То есть 1 ай кетти. Ушундай эксперттер барбы? Чистый статистика менен бөлүшө алган. Биринчиден, экинчиден, алдабай, эртең бүрсүн акча табасыз дебей, розовый очкини чечип туруп, по факту статистиканы көрсөтүп, канча убакыт кеткенин санап берген. Үчүнчүдөн, 1 ай ичи кимдин окуучулары ушинтип кирешеги чыга алат. Башкалардын окуучулары өтө көп окуйт, мен билем, анткени алардын көбүнчөлүгүнүн окуулары неэффективный. Өзүнүн жашоосун айтат, тигини муну айтат. Менде биринчи сабакта эле YouTube эмне үчүн төлөйт, YouTube деген эмне, 3-чү сабакта уже каналды ачабыз, 4-чү сабакта каналды настройкалайбыз, 10-чу сабакка чейин настройкалар бүтөт, все, дальше по факту иш кетет да. Эч мындай лишний сөз жок. Лишний сөздөр менин ушу видеолорумда болушу мүмкүн, бирок мен бул жакта лишний сөз эмес, даже көбүрөөк сүйлөп сизге түшүндүрүп берүүгө аракет кылам да, анткени көбүнчүсүнө кыйын сезилиши мүмкүн. Ошондуктан бир айткан нерсени 5 жолу айтып түшүндүрүшү мүмкүн бул жакта. А тиги жакта го сабактарды пауза коюп, алдыга артка өткөрүп көрө бересиз. Бул жакта түшүнбөй калсаңыз видеону жаап саласыз. Ошо менен сиз менен көрүшпөйбүз. Ошондуктан жакшылап түшүндүрүп берүүгө аракет кылышым керек да. 15 күн билимге, 1 ай биринчи кирешеге кетти. Все, киреше кетти туугандар. Мына сиз 1 айда кирешеңиз 1000 сом, 2000 сом боло турган болсо, бул канал уже 1 ай өтө элек жатып, сиздин бир күндүк кирешеңиз 1000 сом, 2000 сом боло турган болсо, бул канал сизге дополнительный мындай киреше аркылуу уже акча алып келе алмак да. То есть 2000 сом таба турган болсоңуз, үстүнө еще 2000 бул каналдан түшүп турмак. Ал эми бул канал уже 2000 эмес, күн сайын 4000, 5000 алып келе атканда, сиз уже өзүңүздүн ишиңизден кетип деле калсаңыз болот болчу. Билбейм, Кыргызстанда ушундай алып келе турган киреше менен иштер барбы, жокпу билбейм. Бир күндө ким төлөп берет мынча билбейм. Өзүңүздүн личный эвакуаторуңуз болуп, машина ташып, эвакуатордо мен мисалы көлдөн келетип аварияга түшүп эвакуатор менен келгем, кеминден бери 12500 төлөгөм да. Мен ташып алып кеткенгечи Бишкекке. Ошондой иш кылбасаңыз эле билбейм. И то ал жакта бензинге кетет, эвакуатор бузулат кийин, анан дагы эвакуатор лично өзүңүздүкү болгонго карабастан деле ошо компанияларга төлөп бересиз да, ким сиз менен иштеп сизге ким заказ берип атат. Бир соонун иш болбосо эле кандай жөнөкөй иште ушунча киреше түшөт билбейм. Мына могу жерлерде дополнительный киреше кылып иштей берсеңиз болот да, өзүңүздүн ишиңизде иштеп, плюс YouTube кылыпчы мына. 2000 бир күндө таптыңыз, үстүнө 2000 түштү, 1000 сом түштү, 2000 сом түштү. Жакшы бонус. Дополнительныйчы. А бирок уже каналыңыз 5-6 миң алып келип атканда, сиз уже өзүңүздүн ишиңизди давно эле унутуп коюп, ушу каналды алып барсаңыз болот экен. Бир күндө 5000 алып келип аткан канал, эң жакшы айлардын бирин коелукчу. Бир күндө 5000 алып келип аткан канал марттан баштап 1 апрелге чейин, апрелдин 1-ине чейин. Бир айда 137 миң YouTube каналыңыз алып келип атса, жөнөкөй иште иштейт белеңиз. Иштебейт болчуңуз, менин оюмчачы. Бирок бул окуучум кандай ката кылган? Өзүм бизнесим бар деп, кандай бизнеси бар мен билем, айтпай эле коеюн. Эгерде айта турган болсом, ойлошуңуз мүмкүн, чынында эле окуучуңуз өз бизнесин алып барып, өш каналды алып барып бизнес кыла бербейт депчи. Бул онлайн тармагында медиа бизнес деп айта алам, увереначы. Анткени вам ничто не мешает вот таких каналов 10 штук открыть. 137 миң бир айда алып келип аткан могу канал эң жакшы убактардачы. 137, 150, 170 деле миң алып келчи. Жанакы пиковый 10 миң рубль алып келип аткан кездердечи. Бирок бул окуучум убакыт жок, колум тийбейт деп каналды таштап койгон. А эгерде ошол бизнесине убакыт бөлбөй, арендасын төлөп, ишкерлерине төлөп, тиги бунусун кылып, нолго кетип, же болбосо вообще минуска кеткенден көрө, ошол убакыттын баарын, ошол күчүн баарын ушул жумушка бөлүп, мисалы Лалафодон же болбосо интернеттен кичинекей бир подростокторду табып, бир 17-18 жаштагы адамдар табып, ошолорго ушул оюнду үйрөтүп, ошолор менен иштешип, аларга дополнительный акча төлөп, бул нерсени медиа бизнес кылып салса, ушундай канал 10-20 миң ачып салса, же тууган тааныштардын баарын үйрөтүп 130 миң тапсаң,
жарымын мен алайын, жарымын сен ал, мен сага бирок ушуну үйрөтүп бере алам, мен уже опытым бар, мен Эрландан үйрөнгөм деп ушуга башка нерсе убакыт бөлгөндөн ушуну бизнес катары ушуга убакыт бөлүп салсаңыз канча деген акча болмок эле, туурабы? Туура. Бирок көбүнчө адамдар мындай серьезно албайт да өзүнөчү. 150 миң таап жатса дагы ушул ишке ишенбей койгон да бул адамчы, чыдап кеткен. Кыскасы туугандар, бул багыт эскирип калды десем деле болот. Аватар болот дегенчи, мындан да жаңы багыттар бар бизде. Багыт деген нишалар, ушул темаларда, бул теманы сиз эч качан көрбөйт элеңиз. Ушуну кылса болот экен депчи. Көрсөңүз дагы муну кантип кыларды деле билбейсиз. Эптеп кылсаңыз окшошпойт. Каналды көрдүңүз, окучум 15 күн билимге кетти. Каналда ача элек жатыпчы. Андан кийин ровно 1 ай просмотр алып, монетизация жандырган кетти да. Өзүңүз кыла берсеңиз билбейм, жарым жыл кыласызбы, 1 жыл кыласызбы, убакыт деген акча чынындачы. Канча көп убакытыңыз кетсе, ошончо көп акча короттуңуз да. Жарым жыл текке кетти, жарым жылдын ичинде 100 миңден тауып 600 миңиңиз жөн эле кетти десеңиз болот да. Вот экономить эттиңиз 20-30 миң билимгечи. 20-30 миңди билимге экономить этип койгон үчүн өзүңүз кылам деп коюп 1 жыл аракет кыла бердиңиз, а 1 жылдын ичинде туура билим алып кыла турган болсоңуз, ошо 1 жылдын ичинде миллиондон ашык тапмаксыз. Мисалга айтып кетейин, сиз именно кыласыз, сиз табасыз деп айтпайын. Анан кийин мени жаман көрбөш үчүнчү бүт баарын мисал түрүндө айтайын, чтобы на меня обид не было кийин. Кээ бир адамдар таарына болушу мүмкүн. Ушинтип грубо айтып атасың депчи. Жакшы туура уга турган болсок, мен эч нерсени грубо айткан жокмун. Просто по факту эле түз айтып атам да. Ушунча акча алып келип аткан нерсени дальше өнүгүштүрүш керек, таштап салбайчы. Башка бир эптеген иштерге убакыт бөлбөй. Анан окууга кире турган болсоңуз, багыттарды жаңыртып койгонбуз, кире бересиздер. Башка багыттарды эле тандасаңыз болот. Бүт нерсе менен үйрөтөбүз, бүт багыттарда опыт бар. Биз жөнөкөй эле багыттарды алып бөлүшө бербейбиз. Именно кылып көргөн, иштетип көргөн, командабыз менен иштеп көргөн багыттар менен бөлүшөбүз. Ал жакта сизге кийин жардам бере тургандай кылыпчы. Анткени ушулар келип калат, багыттар боюнча видеолор жокпу депчи. Видеолор жок, анткени биз лично жардам беребиз да. Башка жактарда эч бир түрүндө, эч бир убакта кылып көрбөгөн багыттар менен эле бөлүшө берет. Бир эжени билем, Инстаграмдачы. Ал эже болсо эме менен бөлүшөт, ютубта акча табуу мененчи. Анан ал жакта эмне багыттарды сунуштайт билесизби? Мистер Макс деген детский канал. Мына бир эже бар да, ютуб үйрөтөт. Кыргызстанда, кыргыз тилиндечи. Атын айтпай эле коеюн, баары эле билсе керек. Негизи көп болуп кетти андай адамдарчы. Анын окуусуна кирип, бир окуучум келиптир окуусуначы. Ошо үйрөнөйүн десе, багыттардын арасында ушундай каналдар бар экен да. Андан кийин мен балдарым бар, эмне тарта алам деп жазса, мен ошо убактым тийбейт, бир жеңилдеок нерсе сунушта десе, ушул нишаны сунуштаптыр элестетсеңиз. Бул каналдын ачылган убактын карасаңыз, 10 жыл мурун ачылган канал. Бул жакта ушу балдар жаңы төрөлгөндөн баштап тарта баштаган да. Мына балдар кичинекей болчу. Азыр карасаңыз, бул балдар 10, 11, 12, 14төн да бул балдаргачы. Бул жакта нереальный монтаж, нереальная подача, көптөгөн акча кетет. Оператор, режиссер, сценарист бүт бар булардачы. Андан кийин адам акыркы акчасын төлөп алып окууга кирип, үйрөнөм, үнүм жок, жаным жүз жок, иштешим керек, убакыт балдарым үчүн кол тийбейт, убактым жок деп адам окууга кирсе, ушундай ниша сунуштаган эми бул просто сөз жок да, сөз жок. Бул нишаны мен даже кыла албайм. Менин биринчиден балдарым жок, экинчиден сценарист, режиссер тигибуларым жок, үчүнчүдөн мен англисчени билбейм, төртүнчүдөн мен үнүм менен, жүзүм менен тарткым келбейт. Анан адамдар болсо үнү жок, жаным жүз жок, американский ютуб деп кирип алып акчаны төлөгөндөн кийин ушундай сунуштап атса эми кандай дейсиз? Сөз жок, сөз жок. Бизде азыр бүт адамдар ушинтип үйрөтүп атат да. Ошо мен өзүм деле мактай бербейм, мен сиздерге по факту көрсөттүм, үнүм жок, жаным жүз жок, каналды кантип алып барса болот, кантип иштесе болот, кандай жыйынтыктар болот, жана канча убакыттан кийин болот. Дополнительно чыгашаларды айтып кетейин. Кандай чыгашалар бул жакка кеткен? Бул жакта эч бир чыгаша жок. Чыгаша деген расход, дополнительный расходдор жок. Анткени биринчиден превью кылганды биз үйрөткөнбүз. Мына эгерде старыйын баса турган болсок, эң биринчи превьюлар чынында не очень. Бул мени биз иштешкенбиз. Превью деген бул видеонун үстүнө кое турган картинка. Мына мисалы видеонун өзү башталып кетип атат го, а видеодо турганда сиз ошол картинканы басып, картинканы окуп тандап келесиз го. Ошол картинкалар не очень болчу, көрдүңүзбү? Неяркий, шрифттери непонятный, означение непонятный, белгисиз подароктарды коюп койгон, эч бир секретный бир обозначение жок. Видеодо бар элементтер менен эле бөлүшө берет. Мисалы, мо превьюн караңыз. Эптеген шрифт, эптеген жазуу, вообще неяркий, не красочный, баскым келбейт булардычы. Эми мына мо видеону караңыз. 11 ай мурун чыккан, экөө тең бир убакытта эле чыккан, 3 күн аралык менен. Бул жерде мына ушул превьюну караңыз. Не то деген биз айтканбыз, не то, дальше иштеш керек депчи. Биз каналыңызды карап өзүбүз анализдеп сизге күн сайын не то деп жаза бербейбиз. Өзүңүз жазып сурашыңыз керек. Эрлан туура кылып атамбы, окшошту, окшошкон жок деп ошондо сунуштайбыз. Могу превью биз айтканбыз, не то депчи. Анан мону караңыз эми. Шрифтин караңыз, стрелкасын караңыз. Реакция, персонаж болсо шок болуп турат. Что-то новое депчи, new депчи. И бул уже видео 66 миң просмотр алган. Эми башка видеолорун өтө берели. Жаңы видеолорун караңыз. Жаңы видеолору нереально красочный. Бирок кол тийбегендиктен биринчиден видеонун темалары өтө эмес, экинчиден видеолор кыска, 8 мүнөттөн ашык болуш керек. Биздин правилалар менен биз негизи ушинтип үйрөтөбүз, анткени 8 мүнөттөн видеолор жогору боло турган болсо акча көбүрөөк төлөйт. Үчүнчүдөн, мына буякта сонун превьюлар болуп аткан, сонун иштеп аткан. Караңызчы, как ярко, красочно да. Вообще сөз жок. Эч нерсени өзгөртө албайсың. 256 миң просмотр сонун. И кол тийбей калган үчүн эми караңыз кандай кайра превьюларды кылып атат. Акыркы превьюсун карасаңыз, бул вообще түз эле айтайын, мусор. Мындай превью жарабайт. Особенно уже киреше алып келаткан чоң каналда. Ошондуктан чоң катада көп убакытка бир таштап коюп турган, 4 ай жок болуп келип туруп кайра келгенде уже бул каналды алып барбай эле койсо болот да. Бул каналда биринчиден подписчиктери 4 айдын ичинде чоңойгонго жетишет, 4 айдын ичинде оюнду таштап койгонго жетишет, 4 ай ичи оюн бул кызык эмес, көрбөйт дальше. Ошондуктан ар дайым развитиеде болуп туруш керек. Ошол 150 миңди алып келип аткан акчаны алып келсин дей турган болсоңуз, бүгүнкү күнгө чейин 150 миңден каналыма ай сайын алып келсин дей турган болсоңуз, монтип 4 айлап каналды таштабаш керек. Анан кийин акча табаш керек деп кайра келе калбаш керек. Келген болсоң дагы туура алып барыш керек, үйрөтүлгөндөй кылыпчы. Албетте окуучубуз уже окууда жок. Окуубуз 1-2 ай болот. 1-2 ай иштеш баарын үйрөткөнбүз. Ал нерсенин баарын унутуп койду. И все. Кайра баары эң биринчи баштап жаткандай да, мына жүдөгөн превью
видеолор. Эми дагы бир жерине өтүп көрөлүк. Видеом слишком узун болуп кетти окшойт, бирок чынында үйрөнгүм келет деген адам до конца көрөт. Популярныйларды басайлык. 5 ай мурун алган 88 000 просмотр. Посмотреть аналитику кылайлык. Кандай түрүндө просмотрлар алынып жатат. Видеону чыгарды. Видеону чыгарганда сразу просмотрлар болуп кетпейт. 17-июнда чыгарыптыр, 18-inde 12 000 болуптур. И все ошентип 1 ай ичи жайдан видео өскөлөрүп 88 000ге келген. Ошол бир гана видео чыгарган үчүн YouTube 11 000 рубль төлөп берген. А ушундай видеодон сиз бир жылда 365 чыгарсаңыз болчу да. А бул окчун болгону 200 эле чыгарды, и то эптеп. Дагы эмнени айтып берсем туугандар, айта турган нерсенин баарын айттым го дейм. Кийин башка окчумдун каналдары менен бөлүшөм, башка тармактарда, башка нишаларда. Ал жакта уже айта турчу сөздөрүм башка болот. Анткени ниша башка, багыт башка, негизи подача бүт нерсе башка. Вот заметьте, видеолор мурун узун болчу да. Көп просмотр албаса деле, бул жакта бул эски видеолор десек болот. Негизи видеолор узун болчу бул каналдачы. 8 мүнөттөн көбүрөөк сунуштайсыз, анткени чынында акча көбүрөөк төлөшөт. 8 мүнөттөн жогору көбүрөөк реклама кое аласыз видеолор. Мына 8 мүнөт депчи. Ар дайым деле эмес, эми 8 мүнөттөн ашырганга аракет кылчу да, 1-2 секунд болсо да ашырганга аракет кылчу. Азыр караңыз, 3 мүнөттөн, 5 мүнөттөн вообще жарабайт мындай видеолор. Өзүмдүн YouTube каналымды таштап койгон болчумун, 6 айдан бери видео чыгарган эмесмин, билим менен бөлүшүп, эмне жөнүндө бөлүшсөм болот, эми бөлүшө турган нерсенин баарын окууда үйрөтүп жатпаймынбы, эмнелерди айтып бере алам деп такыр темалар келбей жаткан болчу. Бирок акыркы күндөрү мен башка эксперттерди көрүп алып башым жарыла баштады да, окуусуна кирсең мистер Максты сунуштайт мондай канал кыл деп. Же болбосо дагы бир мындай чуш сунушталат, ошондуктан мен эч нерсени жашырбай эле уже мындай ачык эле бөлүшөйүн деп атам да. Анткени башка адамдар көрсөтө албайт экенин мен билем. Открытый статистикаларын көрсөтө алышпайт башкалар, мен көрсөтө алам. Мне не стыдно показать канал учеников, потому что тут доход хороший. Мне не стыдно поделиться своими знаниями. Мне есть о чем рассказать. Мен сценарийди окуп видео тартпайм. Өз билимим менен в моменте бөлүшө алам, в моменте айта турган нерселерди айтып кете алам. Ошондуктан бул видеолор мага эч түрүндө кыйын тартыла албайт. Ошондуктан кандай болбосо да видео тарта берейин дедим. Мне не сложно. Жөнөкөй үйдө кийимди кийип отурам, эч бир түрүндө даярганданган жокмун. Бирок кандай болбосо да просто бөлүшө берейин дедим да. Кимге жардам болот, кимге жардам болбойт. Эми эң аягында айтып коеюн, мага деле польза болсун. Негизи мага эмес, бул в основном сизге польза да. Менин командам иши дальше жүрө берсин. Кураторлор жардам берет, мен жардам берем. Окууга катталгым келет деген адамдарга айтып кетейин, кантип катталса болот. Бизде личный деген тариф бар, окуучум ушул тарифке катталган. Бул жакта өзүм жардам берем, 2 айлык окуу, толтура багыттар, окуунун максимум ушул жакта да. Эң жакшы нерселерди ала аласыз. Өзүңүз ушул видеону көрүп салыштырып көрсөңүз болот. Менин каналыма кирсеңиздер, каналыма киргенде 4 видеолор, эң биринчи видеону көрсөңүз, окуум жөнүндө жана өзүм жөнүндө толугураак айтып түшүндүрүп кеткем. Кандай түрүндө негизи окуу өтөт, канча сом турат, кантип окуу бүт баарын айтып берип кеткем. Личный суроолор болбош үчүн ошол видеого өтүп толугу менен көрүп, анан мындан кийин суроолор боло турган болсо жазсаңыз болот. Жок, суроолор болсо негизи деле жаза берсеңиз болот комментарийгечи. Просто өзүңүздүн убактыңызды албаш үчүн, менин жообумду күтүп калбаш үчүн ушул жака кирип көрө бериңиз дегеним. Бул тариф 21 000 турат, 10 сом жетпейт. Айткандай эле, өзүңүз билимди топтойм десеңиз, топтой бериңиз. Мен дальше бөлүшүп кете берем. Бекер билимдер менен бүгүнкү видеодой кылыпчы. Просто кийинки видео качан чыгат, качанда билимдер менен бөлүшөм. Анан өзүңүз кылам десеңиз, бир билимди менден алып, экинчини тигинден алсаңыз, аралашып кетип окшошпой калышы мүмкүн. Айткандай элечи. Это я говорю не за то, чтобы с вас денег содрать. Негизи айтам да, анан бир жыл аракетиңиз бошуна кеткенден көрө, лучше бир жылда 20 000 сомдон бир канча эсе таап салган жакшы да. Ошондуктан туура билимге акчаны аябайлабаңыз деп айтсам болот. Бирок чынында кымбатыраак экен дей турган болсоңуз, бул кымбат эмес вообще. Анткени айткандай эле бул акчаны 2 күндө тапса болот. Мына ушундай канал ачсаңызчы. 21 000 чынында арзан да. Wildberries курстарга караганда 100 000 товарга коротосуз, 100 000 окууга коротосуз. Анан эч нерсеси жок каласыз. Андай эмес. 2-3 күндө актасаңыз болот. Кийин каналыңыз чоңойгондо, өскөндө. Этому доказатель мой ученик. Ушул статистикалар. Ушундай күндөн 2 болсо, уже окуунду актадыңыз да. Ошол бул эң крутой тариф, мындан кымбаты жок. Айткандай эле биздин окууда чыгаша жок, дополнительный расходтор жок вообще. Бүт нерсени өзүбүз үйрөтөбүз. CapCut деген бекер, Pixar превью ала турган приложениялар бекер. Так, дальше кете берелик. Кандай тарифтер бар? Мен видеону перемотка кылып сизге тарифтер менен бөлүшүп коеюн. А так өзүңүз толугу менен көрүп чыгасыз, буюрса катталгым келет десеңиз. Анан кийин тарифтер бар, стандарт премиум деген. Стандартта 1 айлык окуу, бул жакта мен жардам бербейм, куратор жардам берет. Бирок куратордун опыту да өтө күчтүү, өтө чоң. Ошол эле 70 сабактар. Нишалар 2 эсе арзаныраак, убакыт 2 эсе азыраак берилет. Нишалар 2 эсе азыраак дегеним, арзаныраак дейм. Эми баста 2-3 эсе арзаныраак, албетте тарифтин 7,5 000 турат. 2 эсе азыраак баары. Убакыттагы, багыттардагы, багыт деген ушундай оюн нишанын варианттары, багыттарда биз үйрөтүп бере ала турган. Ошондон 2 эсе азыраак болот, плюс 1 ай эле берилет. 1 айда билбейм жетишпейсизби, жетишпесеңиз сразу премиум алсаңыз болот. Премиум стандарттын эле 2 эсе крутойрагы да. Ошол эле 2 ай, 2 эсе көп ниша, бонустар жана башкалары. Бирок бул жакта куратор менен мен жардам берем. Колум тийгенде мен жардам беришим мүмкүн, в основном куратор жардам бериши мүмкүн. Эң крутойн десеңиз, баягы личный деген тарифти аласыз. Достор, жыл аяктап калды, 14 күн калды, ушул жыл бүтөрүнөчү. Анан мен бул видеону бул бааларды чыгарганга көп болду. 23-жылы чыгаргам, уже почти 2 жыл болуп калды. 2 жылдан бери бүт нерсе кымбаттады, мен эле окуум кымбаттаган жок. Башкалардын окуусу 50 000, 100 000ден турат, мен эле окуум кымбаттаган жок. Мен кымбаттадам деп эми ыйлактап аткан жокмун. Негизи мага иштеп жардам берген, ушул видеону монтаж кылып киргизе турган куратор, бүт нерсенин баарын зарплаталары өскөн да, бир топ элечи. Бирок менин окуум баасы өсө элек. Ошондуктан кийинки жылы айтпайм эми кымбаттатып саламы, акча керек депчи. Кымбаттап кетиши мүмкүн. Ошондуктан жыл бүтүп кала электе, жыл аягы окууга катталып коюңуз. Мүмкүнчүлүк жок болсо хотя бы брондоп коюңуз. Брондош үчүн мына могу видеону көрөсүз толугу мененчи. Кантип катталаарын түшүнөсүз, анан мага жазасыз лично.
анан жазасыз: Эрлан, азыр шартым жок эле, ушул видеодо менин контакттарым бар, каяка жазасыз, телеграмга жазасыз да, менин контакттарым айтылган, каяктан кандай кылып жаза турганыңызды. Или тариф тандап жазып уже катталып окууну баштай бересиз. Или азыр колум тийбей атат десеңиз, мисалы азыр жыл аягында иш көп десеңиз, полный төлөм кылып коюп туруп заморозка кылып коесуз, кийинки жыл баштагандай кылып. Же болбосо полный төлөм кылып уже баштай бересиз, кымбаттап кете электе окуу. Же болбосо брондоп коесуз. Тариф тандайсыз: Эрлан, видеоңду көргөм, брондоп коюн деди элем десеңиз, бронь шарттарын жөнөтүп коем, все. Ошол эски бааны орунду өзүңүздүн артыңыздан калтырып коесуз. Шашпай сумманы толуктай бересиз, толук сумма болор менен окууну баштайбыз. Дагы бир жолу айтып коеюн, катталыш үчүн менин контакттарым эч жерде жок. Эч жерде мага жаза албайсыз комментарийден тышкарычы. Ошондуктан ушул видеодо гана айткам. Контакттарды каяктан аласыз? Эмне үчүн бул видеодо айткам? Анткени адамдар ушул видеону толугу менен көрүп түшүнүш керек да. Кимден окуйт? Биринчиден, бул видеодо өзүм жөнүндө айтып кеткем. Экинчиден, кайсыл тарифте окуйт, кайсыл билимди алгысы келет, вообще менде окуусу келеби? Ошонун баарын бул видеодо түшүнөт да. Анан кийин ооба, чечилди, окуйм, эми жазайын дегенде ушул видеодо контакттар бар. И то бул видеого кире калып эле контакттарды таба албайсыз. Бир видеонун бир отрезагында гана бар контакттар. Ошол жактан табып жазасыз. Буну эмне үчүн кылгам? Адамдар ойношуп жаза бербеш үчүн. Ойношуп жазат деген эмне? Мен тиги эле адамдан уктум, 5 AdSense ачыш керек экен. Ошол чынбы деп мага жазышат адамдар. Мен айта албайм да чынбы, чын эмеспи деп башка адамды жамандай албайм. Же болбосо Эрлан байке 3 видео американский ютубка киргиздим, мен вообще американский ютубка киргизип жатамбы видеолорду деп сурашат да. Аны 200 сөз менен түшүндүрүп бере албайсың тилекке каршы. Ошондуктан адамдар полный түшүнүп, окууга киргенде баарын түшүнөт. Туугандар, сиздерге ийгилик каалайм. Буюрса ютубту баштаңыз.